А бүгінгі күнде біз бір-екі китеп оқып алып эле, аның былжырай берет, ал дөдүрөй берет, аны укпагыла ал. Ушундай эле чыгып атпайбы? Интернетте жан талашып атат. Абшүкүр ажы менен Чубак ажын укпагыла. Алар бузулгандар депчи. Ошолор трибунага чыгып, адал, арам деп бакылдап атканда булар каякта? Ошентип айтып аткандар арабчанын алифинде эле чечмелегенин билбейт өзү. Дагы айтат. Чубак ажын укпа, Абшүкүр ажын укпагыла деп. Нак гыйбаттын, ушактын туу чокусушул өзү. Алар деле жок дегенде менчелик коркот болуш керек ошолор Кудайдан. Же коркпойбу? Абшүкүр ажыке менен Чубак ажыке кантип мендей Кудайдан коркпосун? Коркот да. Жок дегенде бизчелик коркот да, кантип коркпосун? Кантип эле чочконун этин адал десин? Кантип эле аракты адал десин? Арамды арам дейт. Зынаны кантип боло берет десин? Ушундай да, ошондойлорго жол бербеш керек туугандар. Жалаң боло берет да айтыш керек. Алхамдулилла. Ошондой молдаларыбыз бар, ошолор кыямат ошолор да жооп берет деп жыргап зикирибизди чалып жүрөбүшүбүз керек. Колубуздан келген ибадат жасап коюп. Дагы кийин да тилек кылышыбыз керек. Менин да балдарым ушундай, же болбосо мындан да күчтүү аалымдар болсо экен деп Кудайдан тилеш керек.